Касмалы Бектиянов. Куйручук. Өлүк менен күрөшкөндө. Жайдын толук кези. Көк майдан көйкөлүп, сансыз тоо гүлдөрү жайнайт. Тоо чымчыктары миң кубултуп сайрап турган маалда, Куйручук илкип салкып жайлоодогу Шабдандын айылына барып калат. Шабдан мырза алты канат ак өргөсүндө жан жөөкөрлөрү менен кымыз чайкатып ичип, кардын сылап чалкалап жаткан кез экен. Ал Куйручукту бир далайдан бери көрө эле. Куудулду көргөндө көзү кычышып, анын үстүнө эриккен аким көңүл ачкысы келет. «Эй, айбан, көптөн бери көрүнбөй дарексиз кайда жүрдүң?» деп сурайт ал. Ага Куйручук эптеп-септеп кыбырап, эл катары оокат кылып жүргөнүн айтса, Шабдан: «Эриктик, зериктик, жарпыбызды жазып каба качып күлө албадык. Баягыда келгенде коркуттуң эле. Эми аябай күлдүр, көңүлүбүздү көтөрүп кабагыбызды ач» дептир. Куйручук ага нускалуу жакшы сөздөрдөн кеп уруп, калк арасынан көргөн билгенин сүйлөп берип, анан кызыктардан айтса, отургандардын баары а дээрге алдары калбай, боорлору эзилгенче күлүшөт. Бирок Шабдан бырс этип күлбөй, мисирейип тим болот. «Муну Кудай урган турбайбы? Бул эмне, күлбөс болуп калганбы?» демиш болуп, Куйручук анын эсигөнүнөн калгыча күлдүрүүнүн ыгын келтире албай отурса, аңгыча атын кара терге чөмүлтүп бир жактан чабаганчы келип калат. Шабдандын бир бай казак кудасы бар экен, ошол өлүптүр. Кабар тиер замат ат атка тийбей бака-шака түшүп, ошол өлгөн байдыкына жөнөмөк болушат. «Эй, айбан, сен мында калганда эмне кылмак элең? Мен келгенче катын калаштын жүрөгүн чүрөсүн. Андан көрө мени менен кошо жүр» дейт Шабдан ага. «О, таксыр, барайын, дейт да Кукең жөнөп калат. Шабдан жан жөөкөрлөрү жигит жалаңы менен жоргону минип чайпалып, зымырап жолго чыгат. Куйручуктун мингени байтал. Кийген чапаны эскирээк. Жол катары Куйручук аларга далай кызыктардан кеп уруп берет. Анын сөзүнө маашыр болуша баары жапырт күлөт. Бирок Шабдан мостоеп такыр күлбөй жүрүп отурат. Анысы аз келгенсип ал Куйручукка: «Ой, айбан, дөөрүбөй жөндөп күлдүрсөң бола. Кудай урган бу куудул чечен шайыр эмес эле, сандалган дөөрөк неме го?» деп мырза куудулду кордой баштайт. Баягыда жүрөгүн түшүрүп аны коркутканга ал кырсыктап калганын Куйручук сезет. «Шашпа, ыгы келе калганда сени оңколотормун» деп куудул ичинен сызып жүрө берет. Өлгөн байдын айылынын карааны көрүнгөндө Шабдан бир жерге токтойт. Аны ат кошчулары атынан түшүрүп жоргосун кармап турушат. Ошол тегеректе аркырап аккан чоң кашка сууга жайылып барышып жуунушат. Бир окумда ат кармаган жигит Куйручукка жоргону карматып коюп, өзү басып кетиптир. Куудул мырза минген жоргонун суулуунун темирин ортосун кеңитип ачып койду да, билмексен болуп атты кармап тура берди. Алар эс алышкан соң аттанышып жөнөштү. Бирок Куйручуктун жоргонун жанында калганын Шабдан байкаган эмес эле. Өлгөн байдын айылына бута атымдан алысыраак барганда, бер жактан баратышкан жоон топ киши жабыла чуулдашып өкүрүп калышат. Куйручук Шабдандын артында желдирип баратып, анын минген жоргосун байкатпай камчы сабы менен боорго сайгылай берет. Мырзанын жоргосу өкүрү чыкканда эл ирип ала качкан бойдон жөнөйт. Шабдан атынын оозун тарткан суулуктан тизгинин учу чыгып, жорго ого өтөр атырылган бойдон жөнөйт. Анын артында өкүрүп бараткан жана айылда өкүрүп турганда «Баатырды ат ала качты, Кудай сактай көр» дешип чуркурашып калышат. Өпкөсү көп ээликкен жорго айылды аралап аңды дөңдү карабай кетет. «Тоос! Баатыр жыгылды! Ойбай, мынабу несі? Кудасынын өлгөнү аз келгенсип, Шабдан аттан жыгылып өлмөк болду, Тоос кыла! Так, ха. Өлүккө өкүргөн бир да киши жок, баары жарданышып ала качкан атты куушту.
Кызыган жорго зымыраган бойдон баратып, бет алдындагы арыктан так түйүлгөндө ошо жерге күл төгүшчү экен. Шабдан аттан талп этип түшүп, бозала болуп күлгө оонап калды. Күлбөгөн киши калбаптыр. Шабдан ыза болот. Ушу тизгин суулугун жакшылап бекитип койбопсуңар, деп ал жигиттерин аябай жемелейт. Кукең билмексен болуп унчукпай култуйуп отурат. Эртеси өлүктү көммөк болушат. Өлгөн байдын ага тууганы, жээк жаттары чуркурашып, ыйлап турушат. Маркумдун сөөгүн жуумак болушат. Салт боюнча сөөгүктү жууга Шабдан тараптан бир киши кириш керек экен. Аны билгенден кийин Куйручук: "Мага уруксат бериңиз, мен жуушайын" деп Шабданга асыла баштайт. "Сен бир балени баштап, мени уятка калтырасың, кой", деп ал түндүк бою түйүлүп болбой коет. Ан сайын Куйручук көшөрүп мырзага жабыша бергенде, жедеп тажаганда макул болушат. Сөөгүктү кармоого казак жактан 2 киши, кыргыз тараптан Куйручук жуумак болот. Маркумдун ичи дардайып көөп кеткен. Жууша баштаганда Куйручук берки жанындагыларга билгизбей, жуумуш болуп баратканда өлүктүн ичине бармагын тийгизип коюп, өзү билмексен боло калат. Тиги жанындагылар Куйручукту тиктеп калышат. Кайра жууй баштаганда куудул чыңалып көөп калган ишти тигилерге байкатпай, бармагы менен дагы басып койду эле, ич кыймылдаганды беркилер даана көрүп калышат. Куйручук өзү да чоочугандай селдее түштү. Бир пас турушуп өлүктү кайра жууга киришкенде, Куйручук берки экөөнү шек алдырбай өтө кылдаттык менен тарсайып көөп турган ишти бармагы менен бекем сайып жибергенде, өлүктүн денеси кыймылдай түшкөнүн жанындагы 2 киши даана көрүштү. "Ойбай! Бай тирилди! Туруп келатат! Шумдук, өлгөн тирилет деген эмне?" дешип, экөө качып чыгышканда, сыртта турган көпчүлүк чочуп кетти. Качкан бойдон үйдөн оолактай берди. Куйручук табут коюлган үйдүн кереге уугун кычыратып, үнүн өзгөртүп, ар кандай чыгарып, өлүп тирилген кишиче бакылдап, ар кимдин атын атап чакырып каарланат. Анан Куйручук өз үнү менен өлүккө: "Өлгөндөн кийин жөнөлбөй неге тирилдиң?" деп кармаша баштагансыганда, боз үй качырап, кереге ууктардын карчылдап сынганы сырттагыларга угулат. Өлүккө келгендер кым-куут, чак-челекей түшүп, аттанып кыргачка качышат. Өлгөн байдын үй бүлөсү жана ага туугандары ыйлашмак турсун, корккондорунан качкан бойдон кетишет. Шабдан да жигиттерин ээрчитип небак качкан. Ал чын эле өлгөн кудасын тирилген экен деген ойго кеткен эле. Жаназа окуганы, дооран алган, мүчө үмүттөнүп келишкен молдолор, сопулардын баары элден мурда эле өз жандарын ала качып, кырга чыга качышкан. Кайра тирилген бай менен Куйручук боз үйдүн ичинде карсылдашып, кармашып жатканын угушканда, корккондорунан баарынын үрөйлөрү учту. "Ушинтип өлмөк беле? Калп өлгөн го?" дешип, байдын балдары, жакындары тирилген абышканы каргап-шилеп жүрүшөт. Бир маалда табут коюлган боз үй желпилдеп, качырап калганда карашса, Куйручук өлгөн киши менен туура кучакташып, кармашкан бойдон үйдөн чыкты. Тирилген абышка Куйручукту башка муштагылайт: "Кое бер, мен жаман балдарымы көрүмө кошо ала жатам. Эмне үчүн менин карашыма уй сойду? Тетигин молдолор котолошуп мында эмнеге келди? Шабдан кудаам мени асалап, бир эле ат жетелеп келген эмнеси?" дейт өлгөн чал каарланып. "Жөнөл, элди кыйнама. Кандай кишисиң?" деген Куйручуктун бакылдаган үнү кулду. Бирде өлүп тирилген абышка көтөрүп урса, кайра аны куудул көтөрүп урат. Куйручук абышка менен коюн колтук алышып, катуулап күрөшө баштады. Тиги кырда тургандар жандарынан түңүлүшүп, жаарданып, аң-таң калыша араң турушат. "Ой, айланайын Куйручук, бек карма. Дегемни алсаң да ошондон куткара көр. Я Алла, бу кандай шумдук? Молдолор кайда? Ой, алар мындайда көрмөй калышат эмеспи? Катуу күн, Куйручукту жыкмак болду. Эй, бу чал соо өлбөс болду,
Ак Кудай, эми кантек? О, жараткан, куйручукка дем бере көр. Ой, түлө өткөрөлө. Кырдан чыккан кыйкырыктан кулак тунат. Баятан бери Кукең кепинге ал элек байды туура кучактап алды да, аны менен кадимки тирүү кишидей кармашып жүрүп, аны араңдан зорго жыгып, бир топко дере муунтуп, кайда көптөн кийин анан тиге кыр-кырда сагалашып жүргөндөргө Кукең мынтип кыйкырды: "Эй, агайындар! Чал эми анык өлдү. Келе бергиле, коркпогула." "Ой, айланайым Куке, эмне кылсаң ошо кыл. Өзүң кепинде", деп кыйкырды бай абышканын бир жакыны. Куйручук өлүктү үйгө өзү жалгыз көтөрүп киргизди да, анан кайра чыгып: "Коркпогула, келе бериңиздер. Мына мен маркумду бат эле кепиндеп чыгам. Ошентип кагылайын, Куке." Коктогулотто кыр-кырда качып жүргөндөр чочулашып айылды көздөй акырын келе башташты. Шабдан жигиттери менен айылдын четирек жагында. Ал өлгөн кудам кайра кайдан тирилсин? Төбөңдөн урган куйручук баягы адатын кырматты. Эми билип калышса мен уят болом деп өзүнчө кайгырып турду. Бирок мырза анысын түк эч кимге байкаткан жок. Куйручук өлүктү бооруна бекем кыса кучактап алып, ары сүрүшүп, бери сүрүшүп кармашып жатканда, "Бу куудулдун эле жоругу" деп ал боору эзилгенче күлгөнүн бир да бирөөгө шек алдырган эмес эле. Куйручук сөөктү өзү жалгыз кепиндеп, ак кийизге ороп койду да, анан эшикке чыгып, баарын даярдап бүткөнүн айтса, "Эптеп көтөрүп чык, жаназа окулсун" дешти. Кукең байдын сөөгүн өзү жалгыз көтөрүп, айылдын четине чыгарганда, молдолор, ыймандар, сопулар коркушуп, жаназа окууга араң келишип, оолагыраак турушту. Селделери казанбактай молдолордун, ыймамдардын да бири жаназа окушпай качышып артка турушту. "Жаназаны ким окуйт?" деди бирөө. "Куйручук. Ошо киши окусун." Ооба, мейманга окуткула. Ой, эртерээк болгула." Куйручук жаназа окуй баштаганда, эң арт жакта турган Шабдан "Бул балени эми баштайт" деди да, элдин көзүнчө аны кой дөөдөн батына албай, жоолугу менен оозун бекем басып, бүлкүлдөп эптеп чыдап турду. Куудул күңгүрөнүп, сөзүн даана угузбай, ар кайсынын башын айтып ичинен кайрып, молдолорду туурай берди. Ал анда-санда гана бир оң ийинин, бирде сол ийинин карап, "Ассаламу алейкум рахматуллах, Аллаху акбар" деп кыраатын келтире көпкө чейин созот. Катар тизилишип турушкан жоон топ киши тура беришип буттары талыды. "Качан бүтөт?" дегенсип солкулдашып араң эле турушат. Какагынга муштаган, өлгөндүн үстүнө көмгөн болуп, бир маалда өткүн шатыратып төгүп жиберди. Жаназа окуган ыймам Куйручук ан сайын күчөп, кыраатты келтире созуп жатат. Өткүн зыр берип өтөр замат ошол жаназа окуп жаткандардын так маңдай жагына өлгөн байдын эки айгыры куушуп келип алыша кетишти. Айгырлар кажышып, тебишип жатат. Өлүктү тебелеп кетише турган болду. Сүйлөөгө болбойт. Сүйлөсө шарият боюнча жаназа бузулат. Бир топтон кийин тик алышкан эки айгыр үйүрүн көздөй бири-бирин куушкан бойдон кетишти. Куйручук шаан шөкөт менен дагы эле токтобой окуй берди. Баары тажашып, суу жыгылышканда Кукең кыраат менен сөзүн акырын чала була угуза мындайча аяктады. "Шабдан деген дөө келди. Аркасынан мендей байкуш жөө келди. Өлгөн тирилип мени сабады. Журт, мен жөө элиме эми кайтамбы?" Жаназа окулуп бүттү. Байдын сөөгүн бейитке өңөрүп баруудан баары чочушту. Куудул өлүктү көрүнө өзү өңөрүп барып, алып киргизип кайра тартты. "Сиз неге жаназаны мынча көп окудуңуз?" деп сурагандарга Куйручук мындай деди. "Бул кишинин күнөөсү көп экен. Анын үстүнө кайра тирилип, балдарымдын же жакындарымдын бирин кошо көрүм ала жатам деп кармашканын көрүп турдуңар. Мына ошон үчүн мунун күнөөсү арылсын дедим да 7 мертебе жаназа түшүрдүм." Куйручук байды кепиндегенине, жууганына, анын кийим кечесин бүт кагып алды. Андан кийин ага жаназа түшүргөн үчүн
doğuran үчүн акча да алды. Молдолорго түк эчтеке таттырган жок. Байдын балдары атабызга чоң жакшылык кылдыңыз дешип, куйручукка кысыр эмди тай беришти. Шабдан кудасынын үчүлүгүнө жана жетилигине күтпөй эле калп эле бир шылтоо таап коштошуп жөнөдү. Ал жолдо ата куйручуктун өлүк менен күрөшкөнүнө боору эзилип, көзү кызарганча күлүп жүрүп отурду. Кандай айлекерлик менен сөөктү жууганы кирген эки кишини чочутканын жана өлүк менен кантип күрөшкөнүн, жаназа окуганда күңгүрөнүп, секет байды ырдап, кошоктоп да кошуп, кыз жибектен да кошуп жиберип, эң акырында кенеде ишек алдырбай, шабданды кошо айтып жаназа окуганын айтып бергенде, жанындагы бараткандар күлүп келатышып, аттан ооп түшүп кала жаздашты. Сен айбан, менин өлгөн кудамды маскара кылдың. Буу жоругуңду элге жайба, деди Шабдан. Анда куйручук ага мындай дептир. Таксыр, мен кудаңа жамандык кылган жокмун. Мен молдолордун аларын алдым. Макул. Буу жоругумду мен эч кимге оозумдан чыгарбайын. Бирок арабанын дөңгөлөгү майланбаса тегеренмек беле. Ар жагын өзүңүз билиңиз. Болбосо мен оозума кантип кулпу салып коем. Кой, буга бир кутулбасам да бир балене баштайт, деди да Шабдан кудалары мингизген атты бир жигитине мингизип, анын атын куйручукка берди. Кукен күтпөгөн жерден өзүнүн айлекелдигинен табылгалуу болуп үйүнө кайтты.